Тасма атын атагысы келбеген жаллабаттык бир тууганыбыздын колдоосу менен даярдалды. Телескоп дүрбү чыкты үркөр көргөн. Тарууну бир төөдөн да үлкөн көргөн. Осмоналы Сыдык уулу. Кыргызстандын тарыхынын олуттуу сынагынан Чоңчуй каналын казууда канча кетмен күрөп кеткендигин олуттуу эле көрүнүштө сурашчу. Бирок кыргыздын менмин деген Осмоналы Сыдык уулу, Болот Солтонгелди уулу, башкача айтканда Солтоноев, Эшеналы Арабай уулу, Касым Тыныстан уулу сыяктуу тарыхый инсандарын сурачу эмес, анткени аларды окутушчу эмес. Атүгүл Брежнев, Чапаевтар тууралуу анекдотторду коркпостон айта алган мугалимдер болчугаан инсандар тууралуу шыбырап сөз кылуудан да коркушчу. Муратбек Кожобеков, тарых илимдеринин кандидаты, профессор. Ооба, Советтер Союзунун саясатынын кызыкчылыгы биздин тарыхты жок кылуу болуп жатса, анан мектептин мугалимдери эмне кылсын? Тоталитардык режим тарыхты жок кылуу эле тим болбостон, анын ордун туура эмес бурмаланган тарых менен жана өздөрүнүн маданиятына мажбурлаган маалыматтар менен толтурду. Бул пропаганданын натыйжасында кыргыздар караңгы элек, шаман элек, мал менен жүрүп мал болуп калган элек. Бизди союз келип окутту, адам кылды, маданияттуу кылды деген тайпа чыкты. Бул тайпа академиялык катмардын арасында да кездешери өкүндүрөт. Кыргыздар караңгы болгон дегендер балким өзүнүн ата тегин назарда тутуп аткандыр, билбейм. Бирок биздин ата бабаларыбыз илимдүү, билимдүү, маданияттуу, диндар, нарк населин сактаган инсандар болушкан. Билимдүү болуш үчүн Европа бизге жазып берген гана билимди билүү зарыл деген түшүнүк накта билимсиздик. Биздин өзүбүздүн улуттук каада салтыбыз менен айкалышкан, динибиз менен ширелишкен илим билимибиз да болгон албетте. Муну ар кандай ыкмалар менен жок кылууга аракеттенди ошол эле империалисттик саясат жана советтик саясат. Алсак 1916-жылкы үркүн каргашасында өтө көп медреселер өрттөлүп, өтө көп зыялы окумуштуу аалымдар өлтүрүлдү. Натыйжада өтө көп илимий эмгектер, баалуу акыйкаттар жок болуп кетти. Калк арасында илимий таңкыстык сезиле түштү. Илимпоздордон жана медреселерден баскынчылар аябай коркушкан. Бул тууралуу Жусуп Абдрахман уулу ушундай дейт. Жаңы усулдагы медреселер, тагыраак айтканда жадид медреселери, Орус империясы үчүн революциялык уюмдай эле коркунучтуу болгон. Ооба, бул зулумдук советтик режим орногон соң дагы да күчөдү. Буга мисал катары коллективдештирүү маалындагы куугундукталган диндар аалымдарды, репрессия маалында геноцид болгон жадидчи илимпоздорду айта алабыз. Орус империясы жок кыла албаган зыялыларды мына ушул экинчи режим жок кылганга жетишти. Бирок бактыга жараша ушунчалык азап тозокторго карабастан элим жерим деп күйгөн зыялылар, окумуштуулар дале болсо мекен үчүн кызматын өтөп келишти. Алар акыбети өлүм болсо да бул жолдон баш тартышпады. Булардын сап башында турган эки режимди жашап өткөн кыргыз жазма тарыхынын негиздөөчүсү, туңгуч агартуучу, санжырачы Осмоналы Сыдык уулу. Кыргыз тарыхынын атасы Осмоналы Сыдык уулу. Осмоналы Сыдык уулу 1875-жылы Пишпек аземинде азыркы Кочкор өрөөнүнүн абайылда болуштугунда төрөлгөн. Атасы Кыдык кыргыздын Сарбагыш уруусунун манаптарынын бири, абайылда баатырдын тукумунан болгон дешет. Айрым булактарда аны Сыдык дешет, айрымдары Кыдык деп айтышат. Анын ата бабалары диндар, даанышман заттардан болгон. Сүйүнчү, Телескоп каналынын өзүнүн китеби чыкты. Мекенибизге кызмат кылган, бул улуу жолдо канын, атүгүл жанын берген аталарыбыздын улуу өрнөктүү жашоосу тууралуу башка жакта кездеше бербеген маалыматтарды окугуңуз келеби? Анда Кыйын кыргыз китеби дал сиз үчүн. Китепте кимдер тууралуу баяндалат? Алымбек Татка, Курманжан Татка, Жаныбек Казы, Тоголок Молдо, Ишеналы Арабай уулу, Касым Тыныстан уулу, Жусуп Абдрахман уулу, Абдикерим Сыдык уулу, Рахманкул хан. Китеп тууралуу Инстаграмдагы супер китеп баракчасына жазыңыз. Осмоналы 7 жашка келгенде атасы Кыдык көз жумат. Атасыз калганы менен анын кадыр барктуу агалары болгон. Алар аны Кочкордук эле Жаркынбай молдонун колунда окутушуп, кийин 13кө чыкканда окуусун улантуу үчүн Токмокко жиберишет. Андан кийин Караколдогу Шакир деген жадидчи татар калпадан таалим алыптыр. Жадидчилер балдарга Куран эле жаттатпастан тарых, жеография, башкача айтканда география, эсеп сыяктуу сабактарга да өзгөчө маани берген агартуучулардан болушкан. Дегеле 19-кылымдын аягы 20-кылымдардын башында сабаты жоюлган, илим билимдүү кыргыздар көп болгон. Атүгүл илимий изилдөө иштери менен алектенген, ачылыштарды жасаган адамдар да аз эмес эле. Бул окумуштуулардын басымдуу бөлүгү агартуу, санжыра, тарых, адабият жаатында эмгектенишкен.
Аталган окумуштуулар билим алган, арабчадан жаңы усулдагы медресе деген мааниге келген жадид медреселери бул мезгилдери көп болуп, бул медреселерде дүйнөлүк илим менен диний илимдер айкалыштырылып окутулчу. Мисалы, 1898 жылы Токмокто ушундай медресе ачылса, кийин мындай медресе Караколдо, Пишпекте ачылган. Кеминдин Тарсуу айылында Шабдандын медресеси, Сайлык айылындагы Дүр Сооронбайдын медресеси, Кочкордо Өтөнбай Манаптын медресеси жана Канат хандын медреселери агартуу тармагында эбегейсиз кызмат кылган. Таң калыштуусу бул агартуу медреселерин ошол кездин манаптары, оокаттуу кишилери ачкан. Бул жерден да байлыгын кайда сарптаганды билбей, темирге аялга сарптаган боордошторубузга мыкты сабак чыкчудай. Бул медреселерде татар, башкыр, кыргыз мугалимдер сабак берген. Мисалы, Караколдогу медреседе татар Шакир Калпа Мужабиров көп кыргыздарга билимин берген. Алардын кээ бирлери Ыбырай Абдрахманов, Шакир Молдо, Иманалы Эркебаев, Абдылда Арыстанов, Иса Чокморовдор. Ал эми Токмоктогу Ыкпал медресесинде татар Закир Вагаповдун колунда 300 адам окуган. Атүгүл бул мезгилдери ГАП, Машрап деген уюмдар болуп, бул уюмдун мүчөлөрү ошол кездин актуалдуу темаларын талкуулашып, мутаала кылып турушкан. Түштүк тараптагы кеңири жайылган агартуу иштери тууралуу айтпасак деле белгилүү. Демек, бул саамалыктардын баары кыргыздардын мурдатан эле илим-билимге умтулган, илим адамдарын сыйлаган калк болгонунан, колонизаторлор айткандай караңгы болбогонунан кабар берет. Курандын Ырысылай Нур аттуу тафсиринде дүйнөлүк илимдерди көздүн агына окшоштурса, диний илимдерди көздүн карегине, башкача айтканда карасына окшоткон. Байкасаңыз, нерселерди көзүбүздүн агы менен эмес, карасы менен көрөбүз. Бирок карасынын өзү эле болсо да болбойт. Экөө чогуу болуусу абзел. Ооба, ааламдагы бүткүл илимдердин акыркы максаты негизи бул Аллахтын бар жана бир экенин тастыктоо. Демек, экөөсүн айкалыштырып окуганда гана саламаттуу ой жүгүртө алабыз. Осмоналы Сыдык уулунун эли жерине пайдалуу адам болуп жетишүүсүнүн сыры мына ушунда жаткан. Ал дин менен илимди айкалыштырып окуу менен көз ачылып, билимдүү жигит болуп бой жетет. Ынталуу жигит көбүрөөк тарыхка кызыгып калат да, элим издөө үчүн дүйнөнү кыдыра баштайт. Анын жашоосуна бурулуш жасаткан окуя Бухарада окуп жүргөндө болот. Ага теңтиш досторунун «Кыргыздар кантип эле байыркы эл болсун, буга эч кандай далилиң жок да» деген сөздөрү себеп болот. Чын эле ошол учурда далил катары эч кандай жазма материал болгон эмес. Андыктан Осмоналыны кыргыз тарыхы боюнча китептердин жоктугу бир эсе ыза кылса, бир эсе тарых жазууга түрткү болуп берген. Ошентип ал 15 жыл изилдөө иштерин жүргүзөт. Кашкарга чейин барат. Кыргыз сөзүнүн кыркыз деген сөздөн келип чыкпагандыгын далилдеп берет. Көрсө, Нух алейхисаламдын кыргыз деген чебереси болгон экен. Тарыхчы, санжырачы Осмоналы Сыдык уулунун түзгөн санжырасы бизди Нухтан Яфес, Яфестен Түрк, Түрктөн Уускан, андан кыргыз деп Нух алейхисаламга, андан ары Адам алейхисаламга чейин алып барат. Бул санжыра бир эсе жаңылык болсо, бир эсе чоң ачылыш болгон. Ооба, ага чейинки кыргыз тарыхы бир дагы кыргыз жазган жазма булактарга түшкөн эмес. Биздин кемчилигибиз да мына ушунда. Биз азыркы замандын адамдары бир гана китепке жазылган тарыхка ишенип, элдин оозундагы тарыхка маани бербей калганбыз. Эмесе илгери элибиз өз тарыхын ооздон оозго өткөрүп эле жашап келишкен. Ооз-эки чыгармачылыктын адабият тармагында өнүккөндүгү буга далил. Болбосо, элестетиңиз, эч кайсы айтыш баракка жазылып калынбаса да, баланчанын айтышы, тигинин айтышы деп эле эл оозунда сакталып кала берген. Биздеги окуганда эмес, көбүрөөк бирөөдөн укканда эсте жакшы калган сыпатыбыз да мына ошол кезден калган мурастын сыркындылары. Ошентип, Осмоналы Сыдык уулу кыргыз тарыхын изилдеп көп жерде окуп жүрдү. Эң аягы жогорку медресени 1911 жылы Башкортостандын борбору Уфада аяктайт. 1913 жылы изилдөөлөрү соңуна чыгып, Мухтасар тарыхи Кыргызия, кыргыздын кыскача тарыхы китебин 1914 жылы болсо Тарыхи Кыргыз Шадмания деген аталыштагы кыргызча эмгектерди жазып калтырган. Бул эмгектер Уфадагы басмадан араб арабинде таш басма китеп болуп жарык көргөн. Ооба, бул эмгектерди жаратуу үчүн 15 жылын берет тарыхчы. Кийин Осмоналы Сыдык уулу мугалимдик кесипти аркалайт. Бул иштери тууралуу өтө аз архивдик маалыматтар сакталып калган. Сакталып калган маалыматтардын кээ бирлерин беришкен да эмес. Мисалы, 1917-1920 жылдары татар мектебинин башталгыч класстарына сабак берген. Дагы бир архивдик маалыматта анын 1919-1925 жылдар аралыгында Пишпектеги номер 11 түрк лицейинин мүдүрү болуп, ал эми Кошчу мектебинде мугалим болуп иштеген деген маалыматты берет. Ошол кездин демин бүгүнкү күнгө чейин алып келген дагы бир документтен мындай саптарды окууга болот. Жолдош Сыдыковго 1925 жылдын
20 февралынан баштап сиз 6 мектепке эне тили боюнча окутуучулукка дайындаласыз. Дал ушул мезгилдери жазуучу Кубанычбек Маликов да андан билим алган. Бул мезгилдери молдо Эшеналы Арабай уулу менен достошуп катташып турушкан. Муну кызы мындайча эскерет. Эшеналы Арабай уулу менен атам жакшы жолдош болгон. Ал киши биздин үйгө көп келчү, көпкө сүйлөшүп отурар эле. Анын аялы менен апам да курбу курдаш эле. Кийин күйөөлөрү камалып кеткенден кийин да алар карым катнаштарын үзүшкөн жок. Бул мезгилдери Осмоналы молдо үй бүлөсү менен жайкы эс алууда жүргөндө Пишпекте ижарада жашаган үйүнүн чатыры өрттөнүп кетет. Үй Зияш Бектеновдун кайнатасы Төлөндүкү болчу. Атактуу түрколог лингвист Хусейин Карасаев ал жерге жакын жашагандыктан дароо өрттү өчүргөнгө аракеттенет. Бирок чатыр өрттөнүп, ал жердеги баалуу кол жазмалар да күйүп кетет. Алардын кээ бирлерин гана куткарып, сактап калган Карасаев ал баалуу кол жазмаларды өзү сактагандан кооптонуп, Юдахинге алып барат да, сенде тура турсун, кантсе да орус эмессиңби, сага тийишпейт деп аманат кылып тапшырат. Бирок кийин ал кол жазмалардын дайыны билинген эмес. Осмоналы Сыдык уулунун эмгегинин кийинчерээк элге жеткиликсиз болуп калгандыгынын дагы бир себеби мына ушунда. Ал китебин араб аривинде жазган эле. Кийин ал араб аривинен латын тамгасына, андан кийин азыркы кириллицага өтүп кеткен. Коммунисттик режим элди динден алыстатуу максатында араб аривин колдонуудан алып салган. Осмоналынын китептерин ошол учурда окуп калгандар болгону менен кийин бул эмгектер темир сандыкка салынган бойдон окутулган эмес. Араб аривин билгендеринин санынын азайып кеткендигинен уламда аны окуй алган тарыхчылар деле дээрлик болгон эмес. Бирок Союз учурунда Осмоналынын китебин окууну мындай кой, Осмоналы боюнча кеп козгоодон да коркушчу. Анткени адаттагыдай эле эл душманы тааныткан эле режим. Кыргыздын туңгуч тарыхчысын Айдыңын эл душманы катары таанытуу бул улуу чыккынчылык эмеспи? Эмне үчүн режим Осмоналы Сыдык уулун эл душманы катары таанытканга аракет кылышты, билесизби? Себеби биринчиден Осмоналы Сыдык уулу жадитчу болчу. Тагыраак айтканда ислам акыйкаттарын мыкты өздөштүргөн инсан болгон. Экинчиден ал кыргыздардын келип чыгышын изилдеп чыгып, элибиз түрк тилдүү элдерден болгонун илимий негизде далилдеп, боордош элдер менен ымаланы дагы да бекемдегенге аракет кылган илимпоз болгон. Үчүнчүдөн ал тарыхты изилдөө менен элдин чыныгы көчмөн рухун ойготуп, атүгүл баскынчыларга каршы тура ала турган мүдөөнү да козгоп жибериши мүмкүн эле. Бул себептер коммунисттердин түн уйкусун качырган жүйөлөр болгондуктан Осмоналы Сыдык уулун тезинен жок кылууну пландашат. Мына ушундай зыялыларды эл душманы атап жаткандан кийин бизди коммунисттер маданиятташтырган деп кантип уялбай айта алабыз. Маданиятташтырган эмес, маңкуртташтырган деп айтсак дагы да туура болбойбу? Осмоналы Сыдык уулунун эмгектери боюнча сөз кылаарда ушуну да айта кетпесек болбос. Тарыхы кыргызы Шадмания китебин Шабдан Баатырга жазылган тарых деп которгондор чыккан. Болбосо бул эмгек бир эле адамга карата жазылган эмес, жалпы элди агартуу максатында жазылган эмгек болгон. Элестетиңиз, ал убакта маалымат топтоо макалада айтылгандай ийне менен кудук казганга барабар эле. Бүгүнгүдөй бир жерде отуруп алуу эле изилдөө деген нерсе таптакыр болгон эмес. Кээде ат менен, кээде жөө жүрүп жер кыдырат, эл кыдырат. Андыктан бул китепти бир эле адамга арнап жазган деп ойлоо акылга сыйбайт. Шадмания араб тилинен которгондо Шабдан эмес, Шаңдуу, даңазалуу деген да мааниге келет. Муну да унутпаш керек. Төмөндө ошол китептен бир аз үзүндү берели. Заман башка, карап жатпа. Качпа илимден башың катпа. Өнөр билгин бар болоорсуң, карап жатсаң кар болоорсуң. Жанабар иликтирик чырак деген. Бир мүнөттө шаар ичи жарык деген. Телескоп дүрбү чыкты үркөр көргөн, тарууну бир төөдөн да үлкөн көргөн. Өнөр менен эчен зоот кеме салган, шолор менен кымбаттар арзандаган. Басмакана жанабар китеп баскан, калкына өнөр менен маариф чачкан. Гезет журнал маалымат ар тараптан, аны окуп калайгы көзүн ачкан. Өнөр менен муну бүт адам тапкан, жалгыз ак казак кыргыз карап жаткан. Китебине киргизилген ушул сыяктуу ырсаптары менен элди билим алууга үгүттөгөн. Анткени биздин артта калгандыгыбыздын негизги себептеринин бири билимсиздик. Осмоналы молдо дагы күйсө мына ушуга күйгөн. Ал ушунчалык билимге кызыккан киши болгондуктан дүйнөнүн маалыматтарынан интернетсиз эле кабардар болуп турчу. Алсак, ошол учурда эле Эдисон сыяктуу бир илимпоз боюнча билгендигин окуп таң калдык. Буга анын китебиндеги төмөнкү сөзү күбө. Үркүнчүдөн Өтөнбай Кудайберген. Кудайберген бу дүйнөнүн доорун жалгыз өзү сүрдү десе болор. Жалаң оюн тамаша үстүндө жүрдү. Эгерде илимдүү элдин ичинде болгондобу, экинчи Адисон болмок. Айлаганча,
чымчыкка чымчык алдырчу эле Арген добуш бир нерсе ойлоп таап алчу. Дагы айтайын десең тилиң жетпейт. Такта үстүнө 14 кыл тагып, граммофондой күү чыгарып угузчу эле. Эми муну өзүнөн башка жан билбейт. Кайран жөндөм бошко кетти. Соңуна сабак калбады. Байкасаңыздар, Өтөнбай деген ойлоп тапкыч инсан жалкоолугунун айынан убактысын бекер өткөзгөнүнө өкүнүп, Эдисон сыяктуу чыгаан пайдасы тийбей өтүп кетти деп атат. Осмоналы молдо жана аялы Алтынай өтө такыба, диндар адамдар болгон. Муну кыздарынын эскерүүсүнөн байкасак болот. Алардын эскерүүсү боюнча Осмоналы молдо бир күнү аялынан партияга кирсем кандай дейсиң деп кеңеш сурайт. Аялы ушундай дейт: партияга кирбе, кирсең капыр болосуң. Осмоналы молдо кыздарына дайыма Куран окууну үйрөтчү. Куранды кырааты менен окуй бил деген насаатын көп айтчу. Андан сырткары териден чокой, ат жабдыктарын тигүү боюнча чебер болчу. Кыздарына бут кийимдерин өзү тигип берчү. Анын элди агартуудан башка изги тилеги болгон эмес. 1931 жылдын жаз айлары болчу. Осмоналы молдого туранчы, эл душманы, манап токуму, динчил молдо деген айыптар тагылды. Байкасаңыз, туран, молдо, динчил деген бул сөздөр азыр деле кээ бир туугандарыбызга жага бербейт. Түн бир окумда Осмоналы молдонун үйүнө НКВДнын аскерлери бастырып кирип келишет да, эч кимди көзгө илбестен апыр-тупур молдону күч менен кармап машинеге салышат. Чиедей кыздары чыйылдап, ата келеп ыйлап, жубайы Алтынай болсо боздоп кала берет. Машине жыла бергенде Осмоналы молдонун жакшы көргөн аты байланып турган жеринен кишенеп, жибинен бошонуп кетет да, машиненин артынан чуркап жөнөйт. Жаныбар ат ээсинен айрылганын сезгенби Айтор машиненин артынан бир топко чейин боздоп, кишенеп, чуркап ээрчип барат. Аны түз эле Ташкенттеги түрмөгө алып барып камашат. Түрмөдө камакта отургандар ага илимдүү киши экен деп аябай жакшы мамиле кылышат. Түгүл абакты көзөмөлдөгөндөр да ага сый көрсөтөт. Кийин бир күнү түрмөдөгүлөргө талаа жумушун жасатышып, кайра кайтып келе жатканда түрмө сакчылары Осмоналыны качырып жиберишет. Сыягы илимдүү молдонун күнөөсүз экенин алар деле билишкен го. Ошентип Осмоналы молдо Пишпекке качып келет. Бул окуяны кызы ушундайча эскерет. Бир күнү апам мага ушундай деп шыбырады: атаң качып чыгыптыр. Мен сүйүнүп кетип, кайда? Атам кайда? деп сурасам, акырын кызым, атаң шаардын сыртында келе албайт деди. Анан ушундай деп кошумчалады: атаң билинип калсам кыздарыма зыяным тиер. Кыздарымдын чекесинен өөп кой Алтыке деди. Анын качып келгендигин жекече душмандыгы бар болгондор НКВДнын аскерлерине молдо келип алып ар кимди азгыр окутуп жүрөт деп жеткизип молдону сатат. Натыйжада ошол эле жылы Осмоналы молдо ийри суу жайлоосунда боз үйдө отурган жеринен кармалат. Аны алып кетип атканда анын жакын шакирти Жусуп молдо мен да устазым менен барам деп кал десе болбой аскерлерге кошулуп ээрчи болот. Районго баратышкан кезде аскерлер Осмоналы молдону акарат кылып кордошот. Жалаң гана илимдин артынан жүрсө да, алдуу күчтүү, баатыр мүнөздүү болгон Осмоналы молдо бул ызага чыдабай аскерлердин куралын тартып алат. Аскер чыдабай кетип бычагын чыгарып молдого тап бергенде Осмоналы молдо заматта аскердин бычагында мушташып атып алып коет. Бирок бычак анын колун кесип кетет. Осмоналы молдо тап берип аткан аскерди бычак менен сайып өлтүрөт да шакирти менен качып кетет. Аскердин жанында бакас аттуу комсомол бар эле. Ал Осмоналы молдо милицияны өлтүрүп качып кетти деп айгай салат. Осмоналы молдо шакирти менен качып барып бирөөнүн боз үйүндө түнөп калат. Кийин чүйдөгү Айша деген эжесиникине барып жашынат. Андан ары Сокулуктагы Зейнеп деген карындашынын үйүнө барат. Зейнеп байкесин жүгөрүнүн ичине бекитип алып дарылап багат. Андан ары Осмоналы молдо Пишпектен аялы Алтынайды, эки кызы Гүлбара менен Бурулду алып Ош тарапка качып барат. Өзгөндө баш калкалап калышат. Кандай болсо да чек арадан Кытай тарапка өтүп кетүү керек эле. Бирок бул өтө оор иш болчу. Чек арага келгенде чек арачынын бирөөсү кызы Гүлбарага көзү түшүп, "Теги кызыңды калтырсаң өткөзөм" дейт. Муну уккан Осмоналы молдо аябай ачууланып артка кайтат. Анан жубайына ушундай дейт: "Алтыке, мен кызымды тигиге олжо кыла албайм. Сен тезинен үйгө жөнө. Мен оштук молдолор менен бир айласын таап Кытай тарапка качып өтүп кетем. Кийин силерди бир нерсе кылып алдырып алам" деп жөнөп кетет. Аялы Алтынай эки кызы менен айылда күйөөсүн күтүп кала берет. Кийин бир нече күндөн кийин күйөөсүнөн кабар келет. Кабар ушул эле: "Алтыке, сен кыздарды алып тезинен Пишпекке жөнө. Өлбөсөм силерди алдыраармын." Алтынай менен Осмоналынын бул эң акыркы көрүшүүсү жана эң акыркы баарлашуусу болчу. Алтынай айласыздан кайра кыздарын алып Пишпекке кайтат. Эмне деген оор сыноолор, түйшүктөр. Бир жактан элинин тарыхын изилдеп, динин кармангандыгы үчүн куугундукта алган Илимпоз,
Экинчи жакта жетим калган кыздар, жесир калган жубай. Кудай таалам эч кимдин башына мындайды салбасын. Кыйын кездин кыргызы да кыйын болот белем. Осмоналы Сыдык уулу Кытайга качып бара жатып, Жаныбек Корбашынын жигиттеринин колуна түшүп калат. Аналар советтик тыңчы деп ойлоп шекший башташат. Бирок Жаныбек казы Осмоналы Сыдык уулу менен баарлашып отуруп, анын элим жерим деген дээринде бар илимпоз киши экендигин дароо баамдайт. Жаныбек казы мындай кишини өлтүрмек эмес, тескерисинче ага сый көрсөтүп, жанында бир топко чейин алып жүрөт. Бир күнү казы Осмоналы Сыдык уулуна ушундай дейт: "Сага бул жакта кызылдар тынчтык беришпейт. Андыктан сен текес жакка өтүп кет." Кыргызга керек болгон илимпозго бир нерсе болуусунан корккон Жаныбек казы Осмоналы Сыдыкка алтын таягын белек кылып берип жатып ушундай дейт: "Могу таяк менин сага белегим болсун. Келечекте ушул таяк себепчи болуп аман каларсың." Алтынай болсо кыздар менен пишпекте бир жагынан көр тирликтин азабын тартса, экинчи жактан күйөөсүнүн кабарын күтүп жашады. Ал күндүзү кийим тигүү фабрикасында иштесе, түндөсү жип ийрип андан жоолук токуп, базар күндөрү базарга алып чыгып сатчу. Дегеле бул мезгилдери репрессияга дуушар болгондордун аялы бала чакасы аябай эле азаптарды тартышкан. Дал ошол тагдырларды чагылдырган китептер жазылып, фильмдер, даректүү тасмалар тартылса. Иншалла, биз да репрессия болуп шейит кеткендердин үй бүлөсү тууралуу дагы көп чыгармаларды жаратабыз. Жараткан өмүр күч-кубат берсин. Осмоналы молда ар кандай азаптар менен Кашкарга жетет. Бул жерде Өмүрбай ажы деген кыргыз киши менен таанышып калат. Өмүрбай ажы бул жерлер кооптуу экенин, куугундук дагы деле уланып жатканын айтып, молдого каражаттарды берип Кулжага жөнөтөт. 1933-жылы Осмоналы молда 1 айлык жол жүрүп Кулжа текеске жетет. Ортодо Муз ашуу деген зор ашууну ашкан экен. 16-жылкы үркүндө чоң кеминден Сарбоз аттуу манап Кытайдын Кулжасына барып жер алып, там салып, отурукташып калган болчу. Кийин коммунисттер келгенден кийин кайра өз мекенине келип кайтыш болгон болчу. Анын мал мүлкү баласы Токтосопуга өтөт. 1928-30 жылдары Токтосопуда Манаптын Токуму деген жалаа менен куугундуктала баштайт. Ал айласыздан Кулжадагы атасынын калтырып кеткен чоң үй жайына, короосуна кайра барып конуп калат. Бул жерде да ал жөн турбастан дароо көп бөлмөлүү үйлөрдү курат да, качып келген кыргыздарды ал жерге жайгаштыра баштайт. Кыйынчылык менен келген келгиндерге күнүгө чоң казан асып, сый тамак берчү. Натыйжада бул короо чоң короо деп аталып калат. Бул короодо нечелеген мусапыр кыргыз ырыскыланып, нечелегени түнөк таап жашап калды. Ооба, бул да болсо кең пейил, берешен, касиеттүү кыргызымдын улуулугу. Советтик режим эл душманы деп куугундуктаган манап, мамлекет карабай таштап салган кыргыздарды ушинтип бакты, коргоду. Ошондо ким эл душманы? Тигилерби же буларбы? 1933-жылы Осмоналы молдо да бул короого келип жашап калат. Үй бүлөсүндө мекенине болгон кусалыкты илимий эмгектер менен алекбалуу аркылуу бастырганга аракет кылып, Кашкар козголоңу деген китебин жаза баштады. Бирок бул эмгек жергиликтүүлөргө жакпай калып, уланта албай, жазуу иштери токтоду. Ошол эле кезде мектепте мугалим болуп иштей баштады. Бир күнү мектепке текшерүү келип калат. Текшерүүчү боордоштун билими тайкы, тажрыйбасыз эле. Ал туура эмес сүйлөп, ката нерселерди айтып баштайт. Буга чыдап тура албаган Осмоналы молдо дароо "Сиз туура эмес айтып жатасыз" деп анын жаңылыштыгын оңдоп жиберет. Тиги ачууланып кетип калат да, көп өтпөй молдону иштен айдатып салат. "Унчукпай эле койбодуңуз да, молдеке" дешкенде, "Көз көрүнө эле туура эмес нерселерди айтып атса, кантип унчукпай турасың?" дейт Осмоналы молдо. Талгаттын эскерүүсүндө Осмоналы дайыма аялын эстегенде өңү бозоруп, кусалык жүрөгүн мыкчып, кайгы-муңга кептелчү. Дайыма "Жакшы заманда келет, бирок мен ал мезгилге чейин жетпейм" дечү. Бул мезгилдери аялы Алтынай күйөөсүнө келген жашыруун каттарды күтүп жашап жүрдү. Кээде кошунасы Сылайка эжеге Кытайдан жашыруун кат келчү. Алтынай аны окуңуз деп ага окутчу. Бир күнү Алтынай дагы Сылайка эжеге барды. Сылайка эже Алтынайга 4 бүктөлгөн катты берди. Алтынай катты бир саамга карап, колдору титиреп, кайра Сылайкага берди. Анан окуңуз дегенсип башын ийгеди. Сылайка эже катты ачып окуганда Алтынайдын нурдуу жүзүн куттуу жаштар жууп кетти. Көрсө, Осмоналы молдо Кытайда үйлөнгөнүн жазган экен. Мусапир киши жалгыз бой жүрө бермек беле. Кантсе да турмуш жолун улашы керек да. Жакасына картып, казанын карартып турчу жан шериксиз жашоо айрыкча эркек киши үчүн оор. Кандай болгон күндө да турмуштун реалдуулугуна баш ийүү керек эле. Бул жылдардан 1935 жыл болчу.
Осмоналы молдо 6 айдан бери тула үмүтү үзүлгөн соң Кулжада жаңы бүлө күткөн эле. Бул жубайынан да 2 кыздуу болот. Бул жактагы жубайы Алтынай эмне кылды? Мен биякта кыздар менен кыйналып жүрсөм, сен тиякта катын алып алыпсың да? Ия, дедиби. Кызы чуу салып пишпекти башына кийдиби? Ооба, бул сыпаттар көбүнчө эрине жараша жубайы, жубайына жараша эри болгон азыркы замандын биз каармандарына таандык сыпаттар. Алтынай антпеди. Анын жүрөгүндөгү Осмоналыга болгон сүйүү жалынын эч нерсе өчүрө алмак эмес. Ал үмүтүн үзбөй, өмүр бою Осмоналыны күттү. Жете албады, бирок баары бир үмүтүн үзбөдү. Эмнеге? Себеби Осмоналыга бул дүйнөдө жолуга албаса да, тиги дүйнөдө жолукмак. Айтат го Алыкул өз саптарында. Бар бололу, түгөнбөйлү курдаштар. Узак болсун бул сапар. Кылым бүтүп, дүйнөдөн жок болсок да, кайра кайтып жолугушчу жолдор бар. Биз үмүт үзбөйбүз. Душмандарга эсеп күнү бар. Ал эми туугандарга, курдаштарга кайра кайтып жолугушчу күндөр бар. Осмоналы молдону Кулжада да кытайлар куугундуктап башташат. Ошондо куугундуктарга Жаныбек казыдан алган алтын таягын берип жатып кутулат. Бул жерде бир жагынан Жаныбек казынын олуялыгы таң калтырса, экинчи жагынан анын илим адамдарына көрсөткөн сыйы суктандырат. Ал кезде Үрүмчүдөгү Кытай акимине каршы Шинжандын дээрлик баардык аймактарында, анын ичинде Кулжа аймагында да толкундоолор четинен башталып жаткан. Ошол кандуу 1930-жылдары айтылуу кытайлык кыргыз манасчы Жусуп Мамайдын бир тууган агасы, манасчы жана агартуучу Балбай Мамай 46 жашында кытайлык абакта набыт болгон. Кудай жалгап, Осмоналы молдо Шинжаңдагы мындай опурталдуу сыноолордон аман эсен калган. Осмоналы молдо өз эмгектери үчүн мындагы араб арабин ырааттуу колдонгон кытайлык кыргыз жамаатынын урмат сыйына татыган. 1938-жылы ошол кездин соода министри Акимжан Токпаев Кулжадагы чоң короого келип калат. Осмоналы молдо министрге жолугуп, үй бүлөсү тууралуу сурайт. Министр өз сөзүндө ушундай дейт. Байбичеңиз эсен аман. Кызыңыз Нурила жазуучу драматург Касымбек Эшманбетовго турмушка чыкты. Ал эми экинчи кызыңыз Гүлбара адабий сынчы Өмүркул Жакишевге турмушка чыкты, дейт. Бул кабарга сүйүнгөн Осмоналы молдонун нур жүзүнөн жаштар агат. Айтылуу генерал Исакбек Монуев Талгаттын бажасы эле. Ал да ушул чоң короого келип, Осмоналы молдо менен таанышып достошот. Осмоналы молдо үй бүлөсүн алып келүү боюнча жардам сураганда генерал: "Азыр абал кооптуу, дагы бир аз сабыр кыла туруңуз. Бир айласын табабыз", дейт. Осмоналы молдо сабыр кылды, күттү. Бирок тагдырдан качып кете албайбыз. 1942-43 жылдардын жай айлары болчу. Осмоналы молдо Талгатка: "Мени Чекиртидеги сарбагаштардын жайлоосундагы Абдырайым молдого эптеп жеткир", дейт. Талгат жанына 2 жигит алып, молдону арабага салып, бала бакырасын жанына отургузуп алып, Абдырайым молдого жеткирет. Осмоналы молдо ошол жерде 67-68 жаштарда бул азаптуу аалам менен кош айтышып, төөлүк ааламга сапар тартат. Жаназасын Абдырайым молдо өзү окутат. Көрсө, жаназамды Абдырайым молдо окутсун деп керез кылган экен. 1958-жылдын 27 майында ага коюлган күнөө иштер кайра каралып чыгып, ал бүтүндөй акталган. Бирок анын китептеринин ачыкка чыгуусуна, анын өрнөктүү өмүр жолунун изилденишине бул жардам бере алган эмес. Ал акталганы менен эмгектери тез аюзгулаганга чейин кара кутуда сакталып жатты. 1955-жылы болсо, анын Кытайдагы 2 кызы Кыргызстанга келип жашап калган. Ооба достор, Кыргыздын каймактарынан бирөөсүнүн өмүрү мына ушинтип куугундукта жүрүп өткөн. Атаганат. Мындай кишилерди убагында баалай албадык, барктай албадык. Макул, ал учурда советтик цензура ичинде жашаган экенбиз. Азырчы мындай инсандардын өмүрүн изилдеп, калкыбызга жайылтууга ким тоскоол болуп жатат? Эгер биз бул аталарыбызды балдарыбызга татыктуу таанытып, тарбиялабасак, эсибизде болсун. Балдарыбызды батыштын уулуу пропагандасы уулап, денесин эмес рухун, аң сезимин, эс тутумун жок кылат. Алардын денеси эркин болгону менен жан дүйнөсү көк көздүүлөрдүн туткунуна түшүп калышы мүмкүн. Азыр молдо Осмоналы Сыдык атабыз тирилип келип, маңдайыбызга туруп, көзүбүзгө тике карап: "Эй кыргыз, мен силер үчүн ушунча азап чектимби? Силер үчүн 15 жыл илим каздымбы? Силер үчүн үй бүлөмдү таштап качтымбы? Силер үчүн бөтөн эл, бөтөн жерде, мусафир кейпинде каза таптымбы? Силер үчүн сөөгүм талаада калдыбы?
жашообуздун жыйынтыгы, мөмөсү силер белеңер десе эмне деп жооп беребиз? Кечиресиз, мен үй алышым керек эле. Анан аны ремонттоп, ашканага гарнитур алып, аялыма iPhone алып, жайында болсо Анталияга барып эс алышым керек эле да. Ошон үчүн силердин аманатыңарды аткара албадык дейбизби? Же адамды оорулуу кылган, мени чиритип жиберген, Инстаграмдагы рилстерден, ашканадагы каткырык салган жоролордон, чийиме каш буралган бото көздөрдөн колдорубуз бошободу эле дейбизби? Ойлонбойлубу? Жада калса ушул сиз көрүп аткан тасмага демөөрчү болгон, өзүнүн кимдигин, атүгүл атын да, затын да билдирбеген, же карындаш экени, же эже экендиги белгисиз болгон ошол аял затынчалыкта боло албадыкпы? Эй кыргыздын эркектери, мен өзүм баш болуп намыска келели. Эй кыргыздын айымдары, намыска келели. Тасмабызды Молдо Осмоналы Сыдык уулунун ушул ыр саптары менен бүтүрөлү. Телескоп дүрбү чыкты үркөр көргөн, тарууну бир төөдөн да үлкөн көргөн. Бул саптарды окуганда көздөрүбүзгө айласыздан жаштар тегеренди. Жүрөккө муштум кадалды. Бул саптарды Молдо кудум эле бизге да айтып жаткандай. Осмоналы Молдо айткандай, телескоп каналы өтмүштөгү улуу үркөрлөрдү көрө берет жана келечек муунга көрсөтө берет. Молдо Осмоналы Сыдык уулунун рухуна бир Фатиха, 3 Ихлас окуйлу. Жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун.